Салам балдар. Жаман жасалган мамиледен адам жанын муздатып тоңдуруп алуу өтө оңой. Аны кайра эретүү кыйын, атүгүл мүмкүн эмес. Ошондуктан балдар, бири-бирибизге, ата-энебизге, улууга, кичүүгө, деги эле адамзатка жаман мамиле жасабастан, дайыма жакшылык жасап, жакшы мамиледе болгула деген тилектемин. Анда эмесе мен 5-класска класстер түзүп кетейин. Силерге жагымдуу маанай тартуулайын. 5-класс акылдуусуңар, тырышчаак, аракетчил, жоопкерчиликтүү, билимдүү балдардансыңар. Дайыма ушундай болушуңарга тилектешмин. Демек, кыргыз тил китеп дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү датаны жазабыз. 29 апрель, күнгө шаршемби, темабыз өткөн чак. Жаздыкпы балдар? Анда эмесе кеттик. Сабагыбыздын максаты: биринчи, өткөн чак тууралуу маалымат аласыңар. Көнүгүүлөрдү иштөө аркылуу көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр жана мекенчил болууга багыт аласыңар. Мына ушуларды билсек, анда биздин сабагыбыз максатына жетти деп эсептейбиз. Өткөн чак. Өткөн чак кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурдан мурун болгондугун билдирет. Мисалы, мен бардым, биз жазыптырбыз. Окуучулар кечээ иштеп бүтүшкөн экен. Окуучулар качан иштеп бүтүшкөн? Кечээ. Демек, окуя мурда болуп өткөндүгүн билдирди. Кыймыл аракет сүйлөп жаткан учурдан мурун болгондугун билдирсе, анда бул өткөн чак болуп саналат. Силерге жомок окуп берейин. Ташбака менен чаян. Жомокту окуп түшүнүп тапшырмаларды аткарабыз. Ташбака менен чаян дос болушкан экен. Алар саякатка чыгышыптыр. Жол жүрүп олтуруп терең дайрага туш болушуптур. Чаян дайрадан өтө албай турганына көзү жеткенден кийин абдан капаланат. Ташбака чаянга боор ачып, аны дайрадан өткөрүп коюуну чечет. Чаян ташбаканын жонуна олтурат. Ташбака толкундуу дайранын жээгине жетейин дегенде, чаян аны чагып муунта баштаптыр. Ташбака досунун мындай кара өзгөйлүгүнө таң калыптыр. Чаян досун муунткусу келбегенин, бирок чаяндардын табияты ушундай болгондуктан айласы жоктугун айтып актана баштайт. Демек, текст боюнча суроолор жана тапшырмалар балдар. Ушул тапшырмаларды аткарсаңар, анда силер азаматсыңар. Биринчи, силердин оюңарча ташбака эмне кылат? Андан ары чаян менен дос болобу? Саякаттын улашабы? Кандай деп ойлойсуңар? Экинчи, авторго жомокту адилеттүү аяктоого жардам бергиле. Демек, жомоктун аягы көп чекит менен бүткөн. Бул аякталган жок. Авторго жакшы, адилеттүү аяктаганга жардам берип, өзүңөр андан ары улап, дептерге жазгыла. Жомок кандай бүтөт? Мына аны өз оюңардан жазып чыксаңар болот. Үчүнчү, адамдар менен салыштырып түшүнүүңөрдү жазгыла. Ташбака боорукер, чаян кар өзгөй. Демек, ушундай адамдар жашоодо кездешеби? Кездешсе, алар кандай болот? Оюңарды айтып жазып чыгасыңар. Төртүнчү, кар өзгөйлүк дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ал силердин оюңар. Бешинчи, тексттен өткөн чак этиштерди таап, дептериңерге жазып чыккыла. Алтынчы, бул жомоктон кандай тарбия ала алдыңар? Мына ошол жөнүндө ата-энеңерге менен кеңешип, ой толгоп, ой жүгүрткүлө. Жетинчи, тексттин маанисине туура келген макалдардан таап, дептериңерге жазып чыгасыңар. Кайсы макалдар ушул текстке туура келет? Мына ошону дагы ойлоносуңар. Ушунун баарын иштесеңер тапшырма катары, анда силер акылдуу азамат балдарсыңар. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жамандыкка жакшылык эр кишинин иши, жакшылыкка жакшылык ар кимдин иши демекчи. Дайыма адамдарга жакшылык кылып, жакшы мамиледе болуп жүргүлө деген тилектемин. Анда эмесе, кийинки сабактан көрүшкөнчө, кайыр.